Курт кумурскалар. Биздин планетабызда курт кумурскалардын саны башка жаныбарларга караганда көбүрөөк. Курт кумурскалар бардык жактарда, жерде, жердин астында, абада, сууда, адамдардын үйлөрүндө жашашат. Алардын бирлери сойлоп жүрүшсө, бирлери секирип, үчүнчүсү сууда сүзөт, төртүнчүлөрү учуп жүрүшөт. Курт кумурскалардын көпчүлүгү чөп жешет. Алар өсүмдүктөр менен азыктанышат. Жырткыч курт кумурскаларда болушат. Алар башка курт кумурскалар жана алардын личинкалары менен азыктанышат. Кээ бир курт кумурскалар жаратылыштын тазалыктары. Алар өлгөн жаныбарларды жеп жоготушат. Бардыгын жеген да курт кумурскаларда арбын. Мите курт кумурскалар болот. Алар башка организмдер менен да азыктанышат. Арылар, сары арылар, жапан арылар, кумурскалар, термиттер коомдук курт кумурскалар деп аталышат. Алар үй бүлөлөрү же коомдору менен чогуу жашашат. Мамлекетке окшогон мындай коомдо өз тартиби, мыйзамдары, милдеттердин бөлүштүрүлүшү болот. Бардык курт кумурскаларда 6 муунак буттары болот. Денеси 3 бөлүккө бөлүнөт. Башы, төшү, курсагы. Алар кыймылды жеңилдетишет. Айрым коңуздар менен көпөлөктөрдүн өрчүшү кубулуу аркылуу жүрөт. Табигатта мындай көрүнүш бар. Көпөлөк жумурткасын таштайт, жумурткадан курт чыгат. Курт жакшы азыктанып чоңоет да куурчакка айланат. Куурчакчадан көпөлөк чыгат. Кол салуулардан коргонуу үчүн курт кумурскалар түрдүү каражаттарды колдонушат. Айрым курт кумурскалар денесинин үстүнө уулуу же коркутуучу заттарды бөлүп чыгарышат. Арылар, сары арылар, шмелдер катуу чагышат. Кээ бир курт кумурскалар коркуткан кыймылдарды жасап же үндөрү менен душмандарын чочутушат экен. Алардын өң түсү жаратылыштагы табигый өңгө окшош болуп, айлана чөйрөдө анча байкалышпайт. Курт кумурскалардын жаратылыштагы мааниси зор. Алар топуракты пайда кылышат, көптөгөн өсүмдүктөрдү чаңдаштырышат, канаттуулар менен башка жаныбарларга азык болушат. Курт кумурскалар биздин планетабыздын чыныгы кооздугу экендигин унутпагыла. Адамдардын турмушунда курт кумурскалар оң жана терс орунду ээлешет. Адам арыларды бал алуу үчүн багат. Тыт жыгачынын жибек көпөлөгүнүн куурчакчасы жибек алуу үчүн багылат. Кумурскалар, айлан көчөктөр, ийнеликтер токой менен бакчалардагы зыянкечтерди жок кылышат. Бирок чымындар менен чиркейлер инфекциялык ооруларды ташып жуктурушу мүмкүн.